Айтматов чыгармалары менен дүйнөлүк деңгээлге атагы чыккан, кыргызга гана эмес бүтүндөй адамзаттын чыган улуу чебер сүрөткер, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов быйыл 93 жашта. Жалкар жазуучу 1928-жылы Талас облусунун Кара Бура районунун Шекер айылында жарык дүйнөгө келген. Ааламга жол айылдан башталат дегендей, кичинекей Шекерден дүйнөлүк адабиятка канат күлөп, өзүнүн жөнөкөй каармандары менен Ак Кардуу Ала тоодогу Алп Манастын урпактарын ааламга таанытты. Чыңгыз Айтматов 1946-жылы Жамбылдагы Зоо ветеринариялык техникумду окуп, 1953-жылы Скрябин атындагы Кыргыз мамлекеттик айыл чарба институтунан өз билимин жогорулаткан. Жазуучунун бала чагы согуш мезгилине туш келип калгандыктан эрте жашынан айылдык кеңештин катчысы болуп иштеген. Ушул учурда ал өзүнүн чыгармаларындагы дагы чагылдырган. Чыңгыз Айтматов өзүнүн чыгармачылыгын студент кезинен баштап алгачкы жазган Гезитче Дизио, Ага Удалаш, Түнкү Сугат, Ак Жаан, Ботокөз булак, Пайса аттуу аңгемелерин жаратты. Жазуучунун чыгармаларындагы бурулуш 1950-жылы, тактап айтканда 1958-жылы Бетме-бет повести менен башталып, Жамиля, Делибирим, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Гүлсарат, Ак кеме, Эрте келген турналар аттуу повесттери жана Кыямат, Кылым каратар бир күн, Касандра тамгасы, Тоолор кулаганда романдары менен кечеги өткөндүк, бүгүнкү күндү көркөмдөп бергендиги менен өзгөчөлөндү. Ал эми ошол жылдардагы чыгармаларындагы Толгонай, Арсен, Дүйшөн, Эдигей, Бостон, Арди сыяктуу каармандардын образдары аркылуу адам деген атты бийик туткан адамдын бейнесин ачып берди. Кыргыз рухунун туу чокусу деп аталган Манас эпосунун жана манасчыларды да жогору баалап, айтылуу манасчы Саякбай Каралаевди өзүнчө эле симфониялык оркестрге теңеп, анын талантын жогору баалоо менен катар эне тилде кандай таттуу, кандай бай экенин ошондой сезесиң деп таамай айткан. Эки тилде бирдей жаза билген макаласында орус тили менен кыргыз тили эки канаттуу улуттук тилдин эбегейсиз көркөм экендигин далилдеп, орус тилинде орус классиктеринин деңгээлинде чыгармаларды жаратты. Айтматов адабий сын макалалардын, эссе жанрынын да чоң чебери. Анын күбөсү катары ар кайсы жанрдагы чыгармалары жарык көргөн. Жер, суу менен авторлош, орус тилиндеги Биз дүйнөнү жаңыртабыз, Дүйнө бизди жаңыртат аттуу жыйнактары тематикасынын кызыктуулугу, проблеманы терең ачып бере алгандыгы менен, көркөмдүгү менен окурмандарды өзүнө тартат. Бүткүл түрк дүйнөсүнө сыймыгы Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары дүйнөнүн 165 тилине которулуп, ЮНЕСКОнун билдирүүсү боюнча бүгүнкү күндө эң көп басылган классиктердин бири болуп калды. Айтматовдун чыгармалары кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө гана эмес, искусствонун башка түрлөрүнүн өсүп-өнүгүшүнө да зор таасирин тийгизүүдө. Тактап айтканда, анын чыгармаларынын негизинде музыка чакан обондуу ырдан тартып симфонияга чейин жазылса, көркөм сүрөт искусствосунда оңдогон, жүздөгөн эмгектер жаралды. Жана театрдык спектакль, кинофильмдер жаралып, көптөгөн искусство чеберлери да ойчулдун чыгармалары аркылуу атак-даңкка жетишти. Азыркы учурда Айтматов таануу илими атайын дүйнөлүк адабий процессте колдонулууда. Жалкардын иши жогору бааланып, бир топ мамлекеттик жана эл аралык сыйлыктардын ээси болгон. Аларды атап кетсек, Кыргыз эл жазуучусу, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимий академиясынын анык мүчөсү, социалисттик эмгектин баатыры, Лениндик жана СССР мамлекеттин 3 жолку лауреаты, Европалык искусство академиясынын анык мүчөсү, Бүткүл дүйнөлүк академиясынын академиги, Ыстыкөл форумунун президенти, Австралия, Америка, Индия, Италия, Түркия, Япония жана башка өлкөлөрдүн эл аралык сыйлыктарынын лауреаты, Кыргыз эл республикасынын эл баатыры. Ааламга кыргыз үчүн биздин ой жүгүртүүчүнүн кеңдигин, чексиздигин даңазалап, илим менен техника өскөн сайын адамдык асыл нарктан, адам адеп акылактан ажырап, дүйнөбүз жабыркаланып баратканда, адамзатты
арулукка, актыкка чакырган сыймыгыбыз кыргыз адабиятынын алыпы Чыңгыз Айтматов дайыма биздин жүрөгүбүздө.